Жаңы келген техникаларды өздөштүрүп жаткан Нурбек Бейшенбеков Нарын электр тармактары ишканасынын транспорт бөлүмүндө диспетчер болуп эмгектенет. Анын айтымында азиздештирилген бул техникалар буга чейинкилеринен кыйла күчтүүлүгү менен айырмаланат. Ал эми ыкчам иштерге багытталган унаада баардык ыңгайлуулуктар каралган. Булардын артыкчылыгы бригадный машинелердики термобутка болуп, ошо бригадага ыңгайлуу болгон бизге. Жанагындай аварийный плановый жумуштарыбызга ичиндеги бригаданын балдарына жылуулугу бар, сухой анан влажный автономка печкалары бар, жакшы жери. Анан биздин тоолуу шартка ыңгайлашылган, алды бийик, ушу бригада жүргөнгө ыңгайлуу да. Адистер жаңы техникалар элди электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууда чоң көмөк көргөзөт дешет. Себеби облустагы жогорку чыңалуудагы электр чубалгыларынын басымдуу бөлүгү тоо арасында жайгашкандыктан тоо ташка ылайыкташтырылган унаалар керектелет. Аябай ушу техникалар зарыл болчу да, эми действительно техникалар буга чейин эле бар болчу, спецтехникалар камсыз болгонбуз. Но тем не менее бу реорганизациядан кийин ушу көбүрөөк техникалар жаңырып келип атат. Мусу жакшы жардам берип атат бизге. Айта кетсек, мына 2 бригадный автоунаа, анан бир экскаватор келди, буга чейин дагы бир экскаватор дайыр ушундай автоунаа келген. Эми бул айта кетсек, бул бригадаларга кышкысын жалпы деле жайкы согуш иш алып барууда мындай өзү ишкер сандарга аябай жакшы шарты бар. Мына ушундай артыкчылыктагы техникалардан 29 даанасы энергетика министрлигине алынса, анын 3-өө Нарын облусуна берилген. Жыл аягына чейин бул тармакка адистештирилген техникалардан 79 даананы 359 миллион сомго сатып алуу мерчемделүүдө. Ал эми сарпталган каражат өлкө казынасынан жумшалууда. Эсенбек Сталбек уулу, Бексултан Жолдошбеков, Өлкөдеми, Нарын шаары.